Кыштын акыркы күнүндө элдик медиа даярдаган жаңылыктардын кечки топтомун сунуштайбыз. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Дыйкандар айыл чарба министри жоюлсун деген талап менен өлкө башчысына кайрылышат. Себеби эмнеде? Жол белгилерден акча жасагандар. Шаарды канча жеринде жол белгилери максатсыз коюлган. КТРКга башчы тандалып жатса, Апрель телеканалы соттон утулду. Баткен тойлорго ашыкча каражат коротпонун жаңы ыкмасын баштап берди. Ушул жана башка жаңылыктарды алдыда көрө аласыздар. Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн өкмөттүн өлкөнүн облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн кабыл алды. Жолугушууда республиканын аймактарын өнүктүрүү боюнча маселелер жана чаралар талкууланды. Мамлекет башчысы Бишкек шаарында 27-28 февралда өткөн Кыргыз Республикасы региондук өнүктүрүү боюнча улуттук диалог аттуу конференциясы аймактарды жана жалпысынан өлкөнү өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатка тиешелүү бардык маселелерди талкуулоо үчүн жакшы аянтча болгонун белгиледи. Ал дагы бир жолу аймактарды өнүктүрүү маселеси чиновниктердин ишмердигиндеги артыкчылыктуу багыт болушу керектигин баса белгиледи. Анткени аймактардагы актуалдуу маселелерди чечмейинче өлкөнүн өнүгүүсү мүмкүн эмес. Өлкө башчы аймактарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатты колдоп берген өлкөнүн көпчүлүк ишкерлеринин позициясын ыраазычылык менен белгиледи. Бирок бул демилгени жергиликтүү бийлик колго алган жоксуңар. Силердин аракетиңер, эмгегиңер, демилгеңер чечүүчү роль ойнойт деп президент жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө кайрылды жана бул багыттагы жумушту күчөтүүгө чакырды. Силерге баса белгилеп айтам, региондор өнүкпөйүнчө өлкө өнүкпөйт. Региондор тегиз өнүкпөйүнчө өлкөбүздө эч качан ички жана сырткы миграция токтобойт. Регион, аймак, элет, айыл деген түшүнүк ар бир чиновниктин улан сезимине терең кирген түшүнүк болуш керек. Кээ бир райондор айыл өкмөттөргө барып, жүгүнөтпөгөндөр бар. Иш-чара түзбөгөндөр бар. Иш-чара түзсө дагы бардын кагазында ал суралган нерсе жок. Жөн отчетчун түзүп койгон. Ишкерлерге рахмат, көбү колдоп беришти, көбү барышты. Месеге мына куруп атышат, завод куруп атышат. Бирок ушул демилгени райондордо, областтарда колго албай атасыңар да. Жалын менен, демилге менен аракет жок болуп атат. Ага ула 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыгын ишке ашырууга өзгөчө салым кошкон жарандар сыйланды. Алар ак ниеттүүлүк менен аткарган эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына татыды. Жүк жөнөтүүчүлөргө ушул жылдын 1-майына чейин Кыргызстандын аймагында экспорттоого арналган картошканы темир жол транспорттары менен ташуу боюнча тарифтерге 60% жеңилдик жана кошумча кызмат көрсөтүүлөргө 50% жеңилдиктер каралды. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Аблыгазиев кол койду. Бул кадам айыл чарба продукцияларынын экспортун илгерилетүү жана айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынды. Ага ылайык Кыргыз темир жол улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасына жүк алуучуларга жана жүк жөнөтүүчүлөргө жүк салуу максатында вагондорду өз убагында берүүнү камсыздоо үчүн вагондордон экспорттолуучу картошканы кечиктирбей түшүрүү сунушталды. Тыйындын эки жагы бар демекчи, бир жагынан өкмөт жеңилдик берип аракет кылып жатса, экинчи жагынан дыйкандар өндүргөн картошкалардын алды чирип, арты Өзбекстанга өткөрүлө баштады. Бирок жакынкы күндөрү жазга айдап себүү жумуштар башталат. Ал эми дыйкандар быйылкы жылдын камын көрбөй, былтыркы түшүмдү өткөрө албай улар. Мындан улам бүгүн Ысык көлдөн келген дыйкандар айыл чарба министрлиги жоюлсун деген талаптарын коюшту. Ысык көлдө азыр 70 миңге жакын тонна картошка кампаларда сакталып турат. Дыйкандар аны 20 күн аралыгында өткөрүп калбасак, аларды төккөнгө туура келет дейт. Бирок ошого жеткирбей, бир айласын таппаса, элдин эмгеги талаада кала тургандыгына кейип жатышат. Азыр мисалы үчүн көлдө картошка 4 сом. Дыйкандардын эмесин эсептеп көрсөк, өздүк наркты жаппай калды. Мындайча айтканда, убыткага кетти, орусча айтканда убыткага кетти десек болот да. Себеби ошол 100 миң деген тонна картошка эгер 4 сомдон эсептеп көрсөк, почти 4 миллион доллар дегенди түшүндүрөт да. Эгер 6 сом, 7 сом, 8 сом болгондо элге пайда болмок. Биздин атка минерлерге дейбизби, кандай президентке чейин ушу кайрылып элек. Ушул өйдөрөөк деңгээлге алып чыгып, ушул болуп аткан көйгөйдү чечип, ушу дыйкандарга бир кандайдыр бир жардам кылбасак, бүгүнкү күндө акыбал оор. Мына азыр алды жана жогоруда айткандай кредит алгандары бар. Арты үй мүлкүн сатып, картошка алып,
подвалдарга кирип ошо жактан пайда табайын деп кармап турган, ошо азыр баасы түшүп кеткенине байланыштуу уже эмне кыларын билбей аткан дыйкандар көп да. Дыйкандар жана ошо жакта иштеп аткан адамдардын көйгөйү ушундай бүгүнкү күндө. Айыл чарба министрлигинин жүргүзгөн саясатынан улам жылдагыдан ашыкча айдалган картошкалардын кирешесинен чыгашасы көп болгонун айткан дыйкандар аталган министрликте жоюлсун деген сунуштары менен президентке, өкмөт башчыга кайрылышты. Ошо министрлик баягы жеринен барып же таанышпайт, же эч кандай иш алып барбайт да. Анан бияка келип эле баягы статистиканы гана берет да. Бизде өзүңүздөр билесиздер, стат комитет бар, балким аларга жүктөп министрликти биздин оюбуз министрлик эмели бул агенттик кылып эле кыскартып койсобу деген биздин оюбуз, ушундай ойго келдик да. Эмнеге? Анткени мына жогоруда айтып кеткендин баарын алып барчу иштерин министрлик мындай орусча айтканда реагировать эткен жок да. Эмне иш алып барышка өздөрү мындай бир ооба учурунда айтылып атат, муну айдагыла, тигини айдагыла, тигинтикилер, бирок конкреттүү ошол айылда жашап аткан конкреттүү дыйканга эч кандай мындай пайда алып келип бере алган жок да. Бул көйгөйдү министр өзү жеринен барып көрүп, бирге маселени чечебиз деген сөзүнөн аны көлдүк дыйкандар бир ай күтүшкөнүн айтышат. Бирок андан бери келмек турсун байланыша албай жаткандыгын билдиришти. Мынакей азыр дыйкандар министрликке кирип аракет кылып атышат өзүнө жолукканга. Канчага келет адетте? Азыр өзү кеш чыкты, азыр пресс-конференция болду го, айыл чарбасы картошка. Форумга кетти деди ошо. Сиз мунун алдында жана Өзбекстанга барар алдында сүйлөшкөнсүз, Өзбекстандан келгенден дыйкандар менен Көлгө барып жолугам деген. Бирок андан бери телефонуңузду көтөрбөй келет. Шаласыз, Көтөрбөй койду такыр. Анан айла жок пресс-конференцияга берүүгө туура келди. Жосо мен пресс-конференция бербейт болчумун. Эл менен барып жолугуп койгондо, Жетөбүз Ак суу теп районуна дыйкандарга жолукканда мынчалыкка барбайт болчубуз да. Форумга кетишкен. Форум жактабы, Астанада? Астанада башка министр. Сиз азыр эле айттыңыз го, обедке кетти, азыр келет. Жок, ошо обедтен сразу кетишип. Мынакей азыр ошо айыл чарба министрлигинин эшигин каккылаган дыйкандар кезекте турушат. Алардын бири мынакей дагы алмасын өткөрө албай чек арада тургандыгын айтып дагы бир дыйкан келген экен. Министрлерге жооп ала албай жатышат. Жакында эле казак тараптын Кыргызстандан келген айрым азык-түлүктөрдү киргизүү боюнча убактылуу тыюу салгандан улам ата мекендик айрым ишкерлер зыян тартып жатат. Биз азыр Нурслан ишкердин суранычы менен анын алма сактоочу короосуна келдик. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул муздаткычтардын ичинде 100 тоннадан ашык алма сакталган. Ал эми ушу 8 күндөн бери чек арадан өтө албай турган алмалар 18 тоннаны түзөт. Мына өзүңүздөр көргөндөй мындай жашыл таза алмалар бул кампалардын ичинде тонналап жүктөлүп турат. Эгерде бул бир ай убакыт аралыгында өткөрүлбөсө, керексиз болуп каларында ишкер айтып кейип жатат. Ошол жаштанка эле өткүзүп атканбыз, жаңы жылдан кийин баштачык да. Быйыл кечирээк сатайын деп, февралда сатайын деп баштасак, өткүзбөй атат. Алмада курт бар экен деп атыр. Мына мен азыр общий бизде бир 160 тоннадай алма бар да. Өзүбүздүкү, биздики өзүбүздүкү. Анан элдердики да бар. Элдердики болгондо канча болду? Общий где-то бу жерде бир 400 тоннадан нар жак бер жака калды да, калгандар сатылып атат. Жаңы жылдан башталган да, ар ким ар кандай да. Кээ бирлер жаңы жылда сатат, кээ бирлер жазында сатат. Апрелге чейин турат да бирок. Эми кандай кылайын деп атасыздар? Анан азыр ушуну тиги курт чыгып атыр деп неметип атат. Мен азыр специально силерге кайрылып, мынакей силердин көргөнүңөрчө алмаларды салып атам. Алмаларды салып, бүгүн лабораторияга алып барам, биздин Кыргызстан лабораториясына. Текшертип, заключениясын алам. Будан эч курт чыкпайт. Биз почти 15-20 жылдан бери иштейбиз. Казакстанда да иштеп келгем өзүм, ошол жакта 9 жыл алма сатып. Bunun заключениясын алып туруп, эгер таза чыкса, курту жок чыкса, Евразийский сотко кайрылам. Казакстан өкмөтүнүн үстүнөн. Казакстан өкмөтүн сотко берем да. Хватит уже. Мында грубо айтканда издевательство этип атат да. Канча күндөн бери турасыздар ошо? Биз ошо биринчи машинени жөнөткөнбүз, бир 8 күн болду жүктөлгөндө, границада турат. Бүгүн кайра келип түшүш керек болот уже. Бердин суугун көрдүңүз, 1 градус, 0 градус почти. А биз простой КамАЗга жүктөгөнбүз. Билбейм аякта алмалар эмне болду.
быйыл картошка менен алма негизи слабый өтүп аткан да. Именно ушу эки слабый товарды булар жаптырып койду да. Специальночи. Капуста өтүп атат, морковка өтүп атат, пияз өтүп атат. Анткени алар баягы спрос болуп атыр да Казакстанда. Именно ушу эки өтпөй аткан немени атайын жаптырып койду, эрегишип туруп элечи. Мен ушинтип эле ойлоп атам да. Алмазбек Атамбаев Акматбек Келдибеков менен Азимбек Бекназаровка 100 000 сом төлөп берүүсү керек. Бул чечимди Октябрь райондук сотунун судьясы чыгарды. Бүгүн 28 февралда Октябрь райондук соту Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков, мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров жана УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин доо арызын колдоду. Сот экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына берген маегинде жогоруда аталган атка минерлердин ар-намысына шек келтирди деп таап, ар бирине 100 000 сомдон төлөп берүүнү буйруду. Белгилей кетсек, аталган атка минерлер Алмазбек Атамбаевтан 18 миллион сом талап кылышкан. Алар акча каражатын кайрымдуулукка жумшамакчы. Апрель телеканалы менен 3 өлкөндөй саясатчы соттошуп, мурдагы каралоолорду актап берген эфирдик берүү талап кылып жатса, өлкөнүн бардык аймагын камтыган коомдук каналда өзүнчө чырычу. Себеби биринчи каналды жетектеген Илим Карыпбеков кайра эле өз ордунда калат деген имиштерге акыры чекит коюлду. КТРКнын байкоочу кеңеши талапкерлерди тандоо үчүн өткөргөн жыйынга талапкерликтен баш тартам деген арыз каты менен келди. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү бир ооздон туура чечим экендигин жашырышкан жок. Илим Карыпбековго суроо берүүнүн ордуна ал мыкты менеджер экендигин баса белгилешип, каалоо тилектерин айтып, мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалашты. Ал эми Карыпбеков буга чейин жергиликтүү радиолордун бирине маек берип жатып, экинчи мөөнөткө барбасын билдирген. Ошол эле учурда КТРКга талапкерлер өз арызын тапшырып жаткандардын арасында Илим мырза да болгон. Бирок негедир байкоочу кеңештин экинчи этабы башталганда жылан чакпай, жылкы теппей катышуудан баш тартканы көпчүлүктү таң калтырууда. 3 Мart учурунда өтөзөмөн Кудай буйрса сиздер тандап берген башкы директорлорго кызматын берип көрүп бул мыйзамда көрсөтүлгөн негиздердин бири. Экинчи нерсе, радиого дагы, телевиденияда дагы бир-эки жолу жарыялаган. Мен экинчи мүнөткө барбайм деп, таңбадагы сөзүмдү туруп атамын ки, ал эми катышкандыгы боюнча бул баштан эле катышпайт экенимди билген. Бирок өзүңүздөр билесиздер, мен ал боюнча дагы социалдык тармактарда дагы өзүмдүн оюмду жаздым. Менде ошол КТРК үй бүлөдөй болуп калды, бирок жамааттын канча бизге ысык соокта, кыйынчылык учурда, жеңил учурда чогуу жүрдүк бул жамаат менен. Анан баягы кол топтоп уюштурууда бар атпайбы? Бизде мен эч качан эч кимди мажбурлаган, сурагандар көп болгон. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабынын алкагында 12 мартка чейин дагы бир катар көчөлөргө камера коюлат. Маалымат технологиялар жана байланыш агенттигинин камералар Бишкектеги 9 көчөнүн кесилишине жана Бишкек-Ош, Бишкек-Чалдыбар, Бишкек-Торугард автожолдоруна коюлары маалымдалды. Тизмесин жарыялайбыз. Бөкөнбаев Манас, Чүй Манас, Чүй Павлов, Жибек жолу Манас, Махатма Ганди Баталиев, Жибек жолу Курманжан Датка, Ахунбаев Байтик Батыр, Чүй Абдрахманов, Байтик Батыр Горки. Мындан сырткары Шабдан Батыр менен Ибраимов көчөлөрүндөгү көпүрөлөргө да камера коюлат. Камерага коюлуп жатат. Шаарда айдоочулар эреже сактап бир аз болсо да жакшырып калды. Бирок жол белгилердин абалы кандай? Мисалы Кыргызстандын чоң трассасында да, ички жолдоруна да жол белгилери жетишсиз. Анын кесепетинен унаалар кагышып, кырсыктар катталып, адам өмүрүн алган учурлар бар. Мисалы жакын күндөр эле Ахунбаев жана Кыркыз көчөсүнө жол кырсык кабылып, журналист кыз каза болгон. Ошол эле учурда пайдасыз коюлган жол белгилери да бар. Теманы кабарчы узулайт. Бишкек шаардык мэриясы жол салып атабыз, бул жылга 60 жол, эмки жылга дагы көбөйөт деп айтып, жолдорду жаңыртып аткан ал жакшы нерсе. Ал эми мына ушундай сапатсыз жол ургандар ким чара колдонуп, ким жооп берет? Бул албетте элдин акчасына курулуп атат да, туурабы туугандар? Анан эң кызыгы дагы башкача болуп атат, кызыгы дагы башка нерседе. Мисалы, бул жол, бул жөө адамдар өтүш жол. Ал эми бул жак болсо тупик, могул жол белги эмнеге коюлган? Эми ушундай жол белгилерден канчосу бар санап көрөбүз. 1, 2, нар жагында 3,
Кудайберген базарындагы айланасындагы Салтанат деген көчө экен. Мынакей 4, муну менен 5, 6, бул жагы дагы тупик, 7. Азырынча 7 болду. Көчөнүн аягына чейин канча болот? Азыр бирге чогуу санайбыз. 8, 9. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай ар жакта көчө жок, жөн эле жол белгилери жөнүнө коюп коюшкан. 9. Опа, 10. 11. Авиана да чыгып көрсөтүп коелу. Окей. Бул жагы тупик. Жол белги туура эмес коюлган экен, максатсыз десек туура болот. Ушундай кире беришинде жасап бербептир, монтип мусор толтуруп алышкан. Оу. Ошондой эле сапатсыз дагы курулган деп атышат элдер. Бул жол ким курган? Анан мэриядан тактап бергенге аракет кылабыз. Он 7. Дагы 18. Мынакей 18. Мостолбанын аркасында жашынып турган менен 19. 19 жол белги туура эмес коюлган. Буга чейин дагы бир 100 метрдей бар жолго чейин, чоң жолго чейин. Ага чейин дагы канча чыгат? Чогуу билебиз. 17. Он 8. Жок, жол жок, айтып коюнчу. 19. Кызык, мындай сала берсе болот экен да. Жыйырма 21. Басам, мына монус эле 3000 сомдон турат да, ошондо биягында дагы туруп атат. Канчалаган акча? 20-21. Бул жакта эле жол жок экен. 21, 22, 23. Таласта балдар бакчалары жетишсиз. Элдин талабын аткарып абалдан чыгуу үчүн айрым бала бакчалар көрсөтүлгөн нормадан ашык балдарды кабыл алат. Имараттар жетишсиз болгону менен Талас шаарындагы жана айыл аймактарда мурдагы балдар бакчаларынын имараттары бар. Бирок ал имараттарда бүгүнкү күндө бир нече мамлекеттик органдар иштеп, ээлик кылып келет. Бул Талас шаарындагы номер 6 Теремок балдар бакчасы. Типтүү бала бакча 140 орунга ылайыкталган. Бирок ага карабастан элдин талабын аткаруу үчүн бүгүнкү күндө мында 443 бала тарбияланат. Ал эми ар бир тайпада 50, 70, 100гө чейин бала бар. Жакында шаардык текшерүүлөр жүргүзүлүп, аталган балдар бакчасында тарбияланган балдардын саны өтө көп болгондуктан чектөөлөр киргизилип, мораторий жарыяланган. Көйгөй эле көптүгү болуп атат. Бир нянька, бир воспитатель чындап эле жетишпейт экен. Мен жөн эле келген ата-энелердин тизмесин жөн эле өзүмө билейин деп эле статистика алып көрдүм. Күнүнө жок дегенде 5 эн ата келет, баламды ал деп. Күнүнө.
ошонун баарын эсептеп жазып көрсөм, дагы 4 айдын ичинде дагы 1 садик бала көчөдө жүргөн экен да. Эсептеп список түзүп көрдүм да. Биз ала албайбыз, бизге мораторий коюлган таптакыр эле. Ошондуктан ушу дагы ушундай садиктен 5 болсо дагы балдар толуп катпаш керек деп ойлойм да. Талас шаарындагы мурдагы балдар бакчасынын имараттарын ээлеп алган бир нече мамлекеттик органдар бар. Айта кетсек, Талас шаардык прокуратурасы жана Талас шаардык ички иштер башкармалыгы. Мындан тышкары Талас мамлекеттик университетинин технологиялык факультети жайгашкан филиалынын имараты дагы бир кездерде балдар бакчасы болгон. Бул боюнча облус тургундары төмөнкүдөй пикирде. Өкмөт тараптан болбоду эле ошондой чечимдерчи. Бала бакчаларды кайтаруу боюнчачы. Анткени азыр эми мурдагы парализованный экономика жок, азыр кичине жылыш болуп атпайбы? Азыр элдер жумушчу орун менен камсыз болуп атат турабы? Жумушчу орун менен камсыз болгон кызматкерлерге балдардын үйүнө кандай кылып жасайт? Бала бакча биринчи орунда да бердичи. Бул деген элдин социалдык абалын оңдоо деген сөз. Бала бакча биринчи орунда туруш керек. Талас шаарындагы абал ушундай болуп, мурдагы балдар бакчасынын имараттары дагы деле кайтарылбай келүүдө. Бирок айыл жергелеринде жыгыш бар. Алсак, Талас районунун Рыспек Айдаралиев айыл аймагындагы мурдагы типтүү балдар бакчасынын имараты ушул күнгө чейин оорукана болуп, жакын карада толук түрдө кайра балдар бакчасына кайтарылып берилген. Бала бакчанын ичи чоң. Азыркы учурда бизде списокто 180 бала катталып турат. Анын 120сы келип атат. Эми азыркы аба ырайынын шартына байланыштуу кээ бир балдар ооруп атат. Анан кийин ылдый жакта биздин биринчи бригада деп коебуз, ошо ылдый жактагы балдар катталууда, анан бирок ошо машинанын жоктугунан кире албай жатышат. Эми мындай садиктерде шаарларда 200-300ге чейин бала болуп атпайбы. Биздин айыл жеринде бир 200 балага чейин эгер муктаждык болсо жеткизсек болот да. Айыл жергелериндеги балдар бакчасынын мурдагы имараттары кайра өздөрүнө кайтарылып келгендиги кубандырат. Бирок мында дагы көйгөй бар. Алсак, жер үйкенинен 170 миллион сом бекер каражатка ээ болгон Бекмолдо айыл аймагында бүгүнкү күндө бир дагы балдар бакчасы жок. Бул тууралуу айыл тургундары элдик жыйындарда өздөрү билдиришти. Келиндер мунагы мектепте иштеп атат, туш жакта иштеп атат, балдарын үйгө камап коюп. Эмне үчүн биздин мунагы детсатыбыз даяр турат? Биздин 170 миллион акчабыз бар. 170 миллион акчаны көрүнгөнүбүз алабыз. Анан эми ушул акчанын пайдасын биз көрбөдүк. Балдар бакчасынын аздыгына байланышкан маселе боюнча Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Байыш Керимбаев жооп берди. Эми Талас шаары болсо, Талас шаары бүгүнкү күндө балдар бакчасы бүгүнкү күндө 50ден ашык бир группада 50ден ашык балдар менен иштеп атат. Ошондо дагы балдар бакчалар 9 балдар бакчасы. Балдар бакчасы ар бир группада 30тан болуш керек. Ошондо эле дагы ушунча балдар бакчасы болсо дагы райондо жок дегенде ар бир айылда бирден балдар бакчасы болуш керек. Талас аймагындагы балдар бакчасына байланышкан маселелер ушундай. Андыктан аталган көйгөйлөр быйылкы өнүктүрүү жылында чечилерин элетели жана шаар тургундары үмүт кылышат. Анткени кандай болгон күндө дагы балдар бакчасына болгон муктаждыкты чечүү социалдык бир эмес, бир нече көйгөйдү чечкенге өбөлгө түзмөкчү. Нурсултан Курманбеков, Сүймөнкул Айтматов, Талас облусу. Ал эми Ошто салык жоопкерчилигинен качкан таксисттерге рейд күчөтүлдү. Мамлекеттик салык кызматы Ош шаардык жол инспекторлору менен биргеликте таксилерди текшерүүнү улантууда. Шаар аймагында ар ким өз унаасына такси белгисин коюп алып эле эл тейлеген фактылар көп катталды. Ал эми айдоочу таксисттер салык көбөйгөнүн айтып, тапкан кирешеси чыгымды жаппайт деп нааразы. Бул күнү Ош шаарында жүргүнчүлөрдү өзүнүн жеке унаасына ташуу менен иш кылган айдоочуларга рейд өттү. Анда унаасына сары такси белгисин коюп алып эле жүргүнчү ташып кызмат кылган таксисттер четтен чыкты. Патент алгылады ода. Ооба, кече айттык эртең өтөбүз. Патент 600 өтөрсөм соцфонд. Ооба, ону уктук, телевизордон ham айтып атат. Эмеден ham айтып атат. Кече жазыңыз, эртең өтөлү. Паспортуңузду бериң, тест паспорту бериң. Жок, кече жазыңыз. 2019 жылдын 1-январынан тарта жаңы өзгөртүүлөргө ылайык такси кызматын аткарган жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мыйзамдуу иштөө сунушу айтылды. Салык жоопкерчилигин аткарбай өз билемдик менен иш кылган айрым айдоочуларга айыппул салынды. Соцфонддун ошол киреше бөлүмү бизге өттү, салык кызматына өткөнүнө байланыштуу патент берүү мезгилинде биз аларга социалдык төлөмдөрдүн төлөнүүсүн дагы талап кылып жатабыз. Бул салыктын максаттарын биз буга чейин дагы түшүндүрүп кеткенбиз.
салык ошол социалдык объекттерди курууга жана пособиелерди төлөөгө жана ушул шаардагы жашоонун шартын жакшыртууга кетирген болсок, социалдык төлөмдөрү түздөн түз өздөрүнүн келечектеги пенсия алганга бериле турган ошол фондко түшөт. Расмий маалыматтар боюнча Ош шаарында каттоодон өткөн 70 000 ашык уна бар. Кирди чыкты унаалардын санын эске алганда 100 000ден ашат. Бирок атайын такси кызматын аткарып, мамлекетке салык төлөгөн 1000ден ашык унаалар катталган. Бул көрсөткүч аздыгын текшерүүчүлөр билдирет. Көпчүлүк жарандар мыйзамсыз эле такси кызматын аткарып, шаардагы элди тейлөөгө көнгөн. Айрымдар салык төлөө жоопкерчилигинен качпайт. Постоянно такси өтөтпөйм. Иштен кийин убактылуу мына иш жок үчүн азыр өзүм пенсионермин. Анан кийин доставкада иштейм. Доставкадан кийин кичине такси өтөтөм. Анан бизге бүгүн бакындай фирмадан бар таксиде иштейм да. Бар таксиден 1 марттан патент алгыла деп СМС келди. Ошону азыр эми угуп атам, анан рейд кылганга эми көрдүм азыр. Шаарда такси кылуу үчүн талапка ылайык 1 айга салык жана социалдык төлөмдөрдү кошкондо жалпы 1154 сом төлөнөт. Айдоочулар бул баа кымбат экендигин айтып, такси кызматынан жакшы киреше түшпөй тургандыгын билдирет. Бул жерде азыр эми таксилер иштеп атат, күнүнө 200 сом эми табат, ишип жеген сага 200 сом пул табаттыр. Анан патент кылса, у жерден кармабаса дагы туруп койт эми. Патент бизге таксилердин улоону кымбат негизи бул негизичи. Сал патент арзанын атып кичине таксилерге эми булар деле ойноп чыккан жакта кичине бала чага багам деп чыгат. Бул таксилерге негизи оор түшөт булчу. Жеңилирээк кылып койсо болот эле. Бирок ал андай эмес. Салык ошол бойдон эле калды. Бир жеңил автоунаага такси кылууга 500 сом болсо, мурунку көлөмү 500 сом бойдон калды. А соц төлөмдөр болсо 654 сомду түзөт. Ошондо 1154 сом төлөнүп жатат. 500 сомдон салыктын суммасы дагы бир жолу кайталайм өскөн жок. Социалдык төлөмдөр алардын келечектеги боло турган пенсиясы. Ошондой түшүнүштү түздөбүз. Патенти жок айдоочуларга карата протоколдор түзүлүп, эреже бузуулар кодексине ылайык айыппул салынды. Такси кызматын көрсөтүп жаткан соң, ар бир айдоочу өзү эле салык төлөө жоопкерчилигинен качпай, талапты аткарса дейт иш-чара уюштуруучулары. Адыл Акжол уулу, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Баткендин Ак Турпак айылында алгачкылардан болуп той аштардагы ашыкча чыгымды азайтты. Эми той ээси айыл активдеринин, молдокелердин жана жергиликтүү бийликтин тартиби менен гана дасторкон жая алат. Бул шартка баш ийбегендерге мыйзам жагынан жоопкерчилик каралбаганы менен элдик тартипти бузуу элетте уят иш. Жада калса үнөмдөлгөн каражат ошол эле той ээсинин кийинки жашоосуна пайдасы чоң экени далил болууда. Мамажунус Сатыбалдиев кенже уулун каада салттардын тартибинде эмес, мындан 4 ай мурда кабыл алынган элдик эреженин негизинде үйлөп жатат. Бул эреже буга чейин чоң уулун өткөргөн тойдон таптакыр башкача. Коноктордун курсагын тойгозом деп жыйган акчасынын кыйла бөлүгү үнөмдөлүп жатат. Мен мурда баламдын үйлөгөндө 5000 нан кеткен эди. Быйыл азыр 5-600 эле нан кетип атат. Себеби элдерге нан бербейбиз. Ошону дасторкон жайып коебуз, тамактаныш эле кетишет. Мисалы былтыр мурдагы 50 килограммга 50 кило 60 кило күрүчтөн десем, быйыл 10 кило күрүч менен ошолорду кетирип атам ошону. Нормальный средний эсептегенде 200 000 төгөрөгү эконом калып отурат азыр. Тойду кыскарткан. Той ээлерин мындай эрежеге баш ийдирүү үчүн атайын мыйзам же тартип сакчылары аркылуу мажбурлоо болгон эмес. Жөн гана айыл башчысы, дин кызматкерлери жана аялдар комитеттеринен түзүлгөн комиссия курамы түшүндүрүү аракеттерин көрүшкөн. Мурдадан калыптанып калган эски салтты болтурбай коюу да оңой болгон эмес. Биз айылдык ден соолук комитеттер, имамдар, айыл башчылар баардыгы биргеликте болуп, баягы сунушту колдоп, элдерге биз түшүндүрүү иштерин алып бардык. Бул түшүндүрүү иштерди негизи оңойчулукка турбаганы менен, бирок адам жакшы түшүндүрүктүр баргандан кийин адамдар түшүнөт экен. Адамдар 1-2 той өткөндөн кийин баардыгы эле эл түшүнүп, азыр ушул күндө дагы тойлор жүрүп жатат, бирок жакшы адамдардын түшүнүгү, аялдар айрыкча аялдардын жаштары түшүнүккө ээ болуп калды. Буга чейин бир той өткөрүүдө той ээси гана эмес, кошуналарынан тартып, тууган туушкандары да түйшүк тартып келишкен. Келген конокторду өз-өзүнчө ар бир үйдө сыйлашып, жок эле дегенде кошунасы да базардан 5000 сомго чейинки оокат азыктарды сатып келүүгө аргасыз болгон. Бир эле той кылган бу жерде чыгымга учурабай, мисалы мына ушул бүгүн ушул жигит той кылган болсо, сүннөт той 50-60 коно болсо, шу айылда бир 50-60 үй бүлө
konok kütömün dep жоқ дегенде 5000'den ошол базарга барып, коон, тарбуз, жүзүмүн алып келип, ошол конок күтөмүн деп дасторкон жасап күтүп алат эди. Ошол айыл дагы ошол чыгымдан арылды да. Бул демилге 80%дан ашуун тургундардын банктардан насыя алып, күзгө чейин эгин тигинине коротуп, таладан тапкан кирешесин той ашка чачкан жосунсуз жоруктарынан да арылтты. Мындан ары кембагалдын бир тойгону орто байган эмес, жакырчылыкты жоюунун чыныгы жолуна түшүү аракети көрүлүп жатат. Кара курсактыгын ойлобой, айылдын инфраструктурасын жакшыртууну жалпы тургундар колго алышкан. Аймактарды өнүктүрүү, санаритташтыруу элдер менен баягы тойлорду кыскартып биринчи айылдын өзүн өнүктүрөбүз деп жолдорду оңдоп атабыз. Мына светтерди коюп атабыз, жарыктандырууларды. Тазалык немелерин коюп, айылды жакшы кылып өнүктүрөйүк, тойлорго ашыкча чыгым кыла бербейик деп элдин демилгеси менен ушул иштерди кылып атабыз. Чакан айылдагы ашыкча чыгымдарды кыскартуу демилгеси райондук жыйындарда да колдоого алынып жатат. Эми облус боюнча бул аракеттер ишке ашса, экономисттердин изилдөөсү менен аныкталган 1 жылдык той аштардагы ашыкча 4 миллиард сомдой каражат элдин чөнтөгүндө калат. Максуда Кудайбердиева, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары. Спорт жаңылыктарынан кыргызстандык спортчу Акжол Махмудовдун Германиядагы операциясы ийгиликтүү өткөн. Бул тууралуу ал Инстаграмдагы баракчасында билдирди. Ал учурда Кёлн шаарында туруп кичинеден машыгууга киришти. Учурда реабилитация курсун өтүп жатам. Колдоо көрсөткөндөргө, айрыкча Канат Маратовичке колдоосу жана Кыргызстандын спортун өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирем деп жазат. Эскерте кетсек, Азия чемпиону, Азиянын колоо байгеси Акжол Махмудов февраль айынын башында жаракат алган. Ушун менен күнгө күтүлгөн жаңылыктар топтому соңуна келип жетти. Бул чыгарылышты Элдик медиа сайтынын Facebook жана YouTube каналдагы баракчасынан таба аласыздар.